Бакулия Жумабаевна. Эки дос тууралуу мен дагы 5 тыйынымды кое кетейин элден калбай. Чындап эле бийлик талашып жатышабы? Же эки достун ыркын кетирүү үчүн атайын сценарий беле? Мүмкүн элди маанайын баамдаш үчүн шоубу? Чындап эле Ташиев президент болууга дымагы барбы? Же алдын ала эле кийинки шайлоого дайындалыш үчүн досун садага чаптыбы? Акыркы 10 күндө көпчүлүк элдин башын катырган бул суроолор ары жагы белгисиз, саясий оюн кызуу жүрүп жаткан кезде. Негизи көйгөй акыркы 10 күндө эле пайда болуп калган эмес, чыңалып жатып ушул убакка келген. Генерал 75 аксакалды дайындап өз арабасына тарта турган мүнөзү жок эле. Эгер көксөөсү болсо доске, кел эми мындан кийин мага берчи. Камчыны аздыр көптүр 5 жыл жанымды канжыгама тиштеп алып, кызмат кылдым. Мен дагы татып көрөйүн тактын даамын. Кандай дейсиң деп келсе эле айта турган түрү, корч мүнөзү бар эмеспи? Же айтылган, ажообуз такты бергиси келбей койгон ишаратты уккандан кийинки амал ошол 75 аксакал болдубу? Канчалык маалыматты бурмалаба ор коюп көрүнүп эле калып жатпайбы? Канткен күндө да 5 жыл стабилдүүлүк, бир нече сектордо реформа болду. Чындап ак ниеттен иштешти. Анча-мынча кемчиликтер да болуп жатты, бирок аягы мындай бүтөт деп эч ким күтпөгөн чыгар. Негизи ажообузда жумшактык, генералда катуулук бар болчу. Ошон үчүн тандем жакшы болгон. Эми мындан кийин кандай болоору бир Аллага маалым. Эки үлкөндөр ийри олтуруп түз кеңешип, ички каалоолорун, максаттарын кагазга оробой эле ачык айтып чечишсе керек деп ниеттенип туралы. Эмоция кетет, от басаңдайт, андан соң гана акылга салып чечиле турган саясий чечимдердин жакшы жагына чечиле турганына күбө бололу деп жазат Бакулия Жумабаевна. Бактыгүл Иманбек кызы. Кызык, тарых кайталанат десе эле өзүбүздүн тарыхты тыкмалай бермей адатыбыз бар экен. Эч коошпосо деле эптеп, чаптап, окшоштуруп. Мен мисалы үчүн эгерде окшош тарыхтар кайталанат дегенге таяна турган болсок, анда учурдагы биздин саясий кырдаалды так ушу Эрдоган менен Гүлендин тарыхын окшоштурат элем. Көп окшоштуктар бар. Эрдоганда саясий кысымга тош болуп, ал тургай камалып чыгып, анан президент болгон. Аны Гүлен саясий өнөктөш болуп 10 жылдан ашык колдогон. Баштапкы багыттары бир болгон, а бирок акыры 2,5 жолго түшүшкөн. Менимче ушул тарыхты окшоштурсак болчу да экен. Анан каяктагы үзүп, каяктагы бир аталык, каяктагы бир шералы, генерал президентке аталык болгудай Жапаров жаш бала беле, же акыл эси кем чонтой беле. Тескерисинче экөө тең так эле Эрдоган менен Гүлендей биринен бири калышпаган тең тайлаш саясатчылар эле да. Эрдоган тарапташтарынын көптүгү менен салмактуулугуна Гүлен өз тарапташтары менен салым кошкондой эле окуя болгон. Ошол баса, пикирим жакпаса тынч эле лентаны нары түрүп кете берсеңер сураныч, посттун алдына жантыгыңардан жата калып кагынып зиркилдебей элечи. Мен эч кимди мажбурлап постумду окуп койчу деп суранбай элемин го деп жазган Бактыгүл Иманбек кызы. Ысык көлдө 17 жаштагы кызы кош бойлуу экенин билген аял өз жанын кыйган. Окуя Ак Суу районунда болгон. Милициянын маалыматы боюнча кыз 16 жумалык кош бойлуу болгон. Бул боюнча үй-бүлөнү жана балдарды коргоо кызматкеринин катышуусунда суракка алынган. Анын апасы 41 жаштагы МА аттуу кызынын кош бойлуулугунан улам коомчулук алдында уят болгонун айтып, аны мыйзамдуу өкүлү катары катышуудан баш тарткан. Кийинчерээк аял өз жанын кыйган. Учурда экспертиза дайындалып алдын ала тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Негиз ТВ. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда кезектеги акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөрүлдү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, операция 1981 жылы туулган бейтапка жасалып, анын 1978 жылы туулган бир тууган агасы донор болгон. Бейтап 2018 жылдан бери өнөкөт программалык гемодиализде болуп келген. Учурда эки бейтаптын абалы туруктуу жана дарыгерлердин көзөмөлүндө. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бөйрөк трансплантациялоо иштери 2018 жылдан бери жүргүзүлүп келе жатат. Жалпы 2018 жылдан бери 81 операция аткарылган. Анын ичинен 38 мамлекеттик бюджеттин эсебинен жасалган деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG. Ошто жаңы килем дүкөнүнүн ачылышы ызы-чуу менен коштолду. 25 февралда Ош шаарында килем саткан дүкөндүн ачылышы ызы-чуу менен коштолду. Ачылышка байланыштуу уюштуруучулар кардарларга акысыз килемчелерди таратышкан. Бул кадам соода залынын ичинде чоң тыгынга жана башаламандыкка алып келди.
Интернетке тараган кадрларда адамдар бири-бирин сүрүп, товарды биринчи болуп алууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Социалдык тармак колдонуучулары мындай көрүнүш коомдук маданиятка көлөкө түшүрөөрүн айтып, акцияны уюштурууда коопсуздук жана тартип маселеси жетиштүү деңгээлде каралбаганын белгилешкен. Айрым жарандар массалык иш-чараларды алдын ала тартипти камсыз кылуу маанилүү экенин, болбосо мындай жагдайлар кайталанышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Булак Супер KG.